Өлкө башчынын айтымында шайлоо алдында коомчулуктун пикири менен ойноо Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаалга жана улуттук коопсуздукка зыян тийгизүүсү ыктымал. Мисалы, бир талапкердин эч нерсеге негизделбеген шайлоонун биринчи айлампасында эле 65% ал үчүн добуш берүүгө даярдыгы жөнүндө маалыматты коомчулукка таңылоо аракети катары бааласа болот. Ошондуктан элге чыныгы маалыматты жеткирүү максатында талапкерлердин рейтинги жарыяланды. Бул социалдык сурамжылоо марттан октябрь айына чейин жүргүзүлгөн. Эл пикир сот уюмунун жыйынтыгы боюнча 40% көрсөткүч менен КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбеков алдыга чыккан. Ал эми Өмүрбек Бабановго добуш берем дегендер 21,8% түздү. Ошол эле уюмдун 2 жума мурдагы сурамжылоосунун жыйынтыгы боюнча Бабанов 38%, ал эми Жээнбеков 32% добушка ээ экенин көрүүгө болот. Кийинки сапта Адахан Мадумаров менен Темир Сариев келе жатат. Талапкерлердин жерлерде шайлоочулардын добуштарын сатып алуу үчүн ар кандай чараларды көрүп жаткандыгы тууралуу кабар байма-бай айтылууда. Мындан улам ага каршы туруу үчүн кыргыз элинин намысын саттырбайбыз аталышындагы кыймыл түзүлдү. Ага мекенчил коомдук уюмдар жана бирикмелер кирген. Биз бир тараптуу болуп, бирөөнү жамандап же бирөөнү жакшылап, бир тараптын мындай эмесин чапкан жокпуз да, арыгын чапкан жок. Биз эртеңки күнү эми оюндан от чыгып кетсе, буга ким жоопкер болот? Карапайым элде эмне күнөө? Ошон үчүн эсиң барда баягы этең жий деген сөз бар. Ошо биз кайрылуу кылып атабыз. Мына энелерге кайрылат. Мен болсо как спортсмен катары спортсмендерге айтар элем. Ушундай саясий оюндун курмандыгы болуп калбашыбыз керек. Намысыбызга келишибиз керек. Биз кыздарыбыздын абийирин, балдарыбыздын ар намысын акчага сатпашыбыз керек. Жаңы түзүлгөн кыймылдын негизги максаты өлкөдөгү тынчтыкты сактоо. Кыргызстандын туруктуулугуна кайдыгер карабаган атуулдар бүгүн чогулуп, алгач кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө зор салым кошкон коомдук саясий ишмерлердин айкелине гүл чамбарларды коюшту. Эч кандай баягы төңкөрүш, мөңкөрүш кереги жок бизге. Мен бир ушу талапкер, президентке талапкер айткан сөзү, оштогу сөздөрү мага аябай жакпады. Ошондуктан мен ушу жаңга карабай ушул аянтка келгеним. Себеби мен эл менен тынчтык болсун, эч кандай болсун. Ким каалаганы, ким жакканы ошого добуш берсин. Шайлоонун тынч өтүүсүн акчага азгырылбай, татыктуу президенттикти шайлап алышыбызды каалайм да. Башаламандыкка жол бербөөгө мен да салымымды кошом, мындай жараган катары. Элге, жаштарга кайрылып кетет элем. Мекенибизге тынччылык, ар кандай нерселерге азгырылбагыла. Ооган апатында болуп, кан майданды башынан өткөргөн ардагерлер Кыргызстанда согуш болушун каалабайт. Ошондуктан алар жарандарды чагымчыл күчтөрдүн аракетине азгырылбоого чакырат. Биз Афган согушунун ардагерлери, Афган согушуна катышып келгендер. Бул тынчтык жөнүндө аябай кадыр баркын жакшы түшүнөбүз да. Анткени биздин ошол катышып келген балдардын башынан көптөгөн аламат өттү. Канча деген биздин жоокерлер, жаш жигиттер ошол жактан келбей калды. Ошон үчүн тынчтыкты биздин Кыргыз мамлекетинде бирден бир сактап калуу үчүн баарыбыз колубуздан келишинче ушул тынчтыктын баягы тартибине, биримдигине, ынтымагына жараша ошондой иш-чараларды өткөзөт. Шайлоо тынч, таза өтүп, жарандардын эркин тандоосун камсыз кылууну президент да өз милдети катары эсептейт. Ал бүгүнкү кайрылуусунда жалган маалыматтарды таңылоо аракетинен да корголушу керектигин белгиледи. Махабат Үсөнбаева, Талас Аманбек уулу, ЛТР Бишкек шаары.